Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Путин КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызмат жетекчилери менен видеоконференция өткөрүп жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин КМШга мүчө мамлекеттердин атайын кызмат жетекчилери менен жолугушуу өткөрүп жатат. Видеоконференция түрүндө өтүп жаткан иш-чарага Кыргызстандын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышууда. Анда Орусиянын президенти КМШ өлкөлөрү азыр болуп көрбөгөндөй террордук коркунучка кептелгенин, согуштук тажрыйбасы бар чет элдик жалданма күчтөр КМШнын кооптуулугуна коркунуч жаратып жаткандыгын айтты. Булак Супер Кежи. Бул фейк. Россия элчилиги интернеттеги маалыматты төгүндөдү. Социалдык тармактарда Россиянын аймагында жүргөн чет элдиктердин арасында кас адамдарды аныктоо жана зыянсыздандыруу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү боюнча документтин көчүрмөсү делген сүрөт тарады. РФтин Кыргыз Республикасындагы элчилиги бул маалымат чындыкка дал келбесин айтты. Дипломатиялык өкүлчүлүк Россиядагы чет элдик жарандарды, анын ичинде кыргызстандыктарды чагымчыл аракеттерге алдырбоого жана расмий булактардын маалыматына гана көңүл бурууга чакырат. Булак Спутник Кежи. Орусия АКШга стратегиялык өзөктүк машыгуусу башталганын билдирди. Шейшембиде Орусия АКШга Гром деп аталган стратегиялык өзөктүк машыгуусу башталганын расмий билдирди. Машыгуунун алкагында өзөктүк куралды алып жүрүүчү баллистикалык ракеталар учурларын Пентагон жана МАМ департамент маалымдады. Жыл сайын өтүп келген машыгуулар быйыл Орусиянын Украинадагы согуш учурунда өзгөчө көңүл бургорунда. Машыгуу жөнүндө билдирүү менен Орусия курал-жаракты көзөмөлдөө жаатындагы милдетин аткарды, деди Пентагондун басма сөз катчысы. МАМ департаментинин өкүлү Нет Прайстын айтуусунда маалымдоо машыгуулар тууралуу натура ойлордун алдын аларын айтты. Буга чейинки машыгуулар Орусия Украинага кол салардын алдында болгон, бирок аскердик машыгуу тууралуу алдын ала маалымдалган эмес. Октябрдын башында НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг альянс сыноолор жана машыгуулардын жүрүшүнө кылдат байкоосаларын билдирген. Бул аралыкта НАТО Бельгияда Сидфаст Нун деп аталган аскердик машыгуусун баштады. Анда Түндүк Атлантикалык альянска мүчө 14 өлкөнүн стратегиялык эмес өзөктүк куралдары колдонулат. Булак Назар Ньюс Кежи. Ильхам Алиев Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев үстүздөгү жылдын 11-12 октябрында болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча өлкө башчы Садыр Жапаровго ыраазычылык катын жолдоду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Ильхам Алиев өзгөчө көңүл буруу жана меймандостук, ошондой эле ага жана азербайжандык делегацияга болгон чыныгы боордоштук мамиле үчүн ыраазычылык билдирди. Мен Азербайжан-Кыргыз мамилелеринин тарыхында жаңы баракта ачкан сапардын жыйынтыгына абдан канааттандым. Сиз менен чын ниетте жана өз ара ишенимдин негизинде өткөн жолугушубузду, ошондой эле эки тараптуу мамилелерди жана кызматташтыгыбыздын келечеги боюнча өткөргөн сүйлөшүүлөрдү жогору баалайм. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кыргыз элинин жакын досу, Азербайжан элинин улуттук лидери Гейдар Алиевдин ысымын алган Бишкек шаарындагы мектеп-гимназиянын жана элибиздин улуу акыны жана ойчулу Низами Гянжеев атындагы мектептин ачылышы үчүн ыраазычылык билдирем.
Сапардын жүрүшүндө боордош элдерибиздин ортосундагы бузулгус байланыштарды чагылдырган Кыргызстан Азербайжандын достук паркынын ачылышына катышуу өзгөчө кубанычтуу болду. Биз муну эки элдин ортосундагы достук менен боордоштуктун символу жана Азербайжан элинин көрүнүктүү өкүлдөрүнүн элесине сый-урмат көрсөтүү катары баалайбыз. Кыргызстан биз үчүн тили, тарыхы жана маданиятыбыз тамырлаш болгон боордош өлкө жана стратегиялык өнөктөш. Урматтуу Садыр Нуркожеевич, сизге чың ден соолук, бакыт таалай жана ишиңизге ийгиликтерди. Ал эми боордош Кыргызстан элине тынчтык жана өсүп өнүгүү каалайм деп айтылат Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин ыраазычылык катында. Булак суу беркежи.